Акелеринин курмандыгы болду да, башка эле адамга турмушка чыкканда бактылуу болуп жашап жүрмөк тагдырын сындырышты агалары. Күйөөсү дагы жаман экен дейт. Санжардан коркуп үйлөнүп, өлөрү менен таштап кетти. Бир нерсеге өкүнөм, туура эмес тандоо жасаганыма. Бир нерсеге сүйүнөм, убагында кеткениме. Мени менен сүйлөшкөндөн кийин силер деле характер жакшы экен деп калат деп ишенем да эле. Мен айтат элем, ар бир адамдарга мен аябай ыраазымын. Мен реалдуу эшиктин алдына гүл көтөрүп келгендерге гана ишенем. Жигиттердин сапаты биринчи кезекте жоопкерчиликтүү жигиттер жагат. Бул деген кыргызчылыкты чыныгы кыргыз, чыныгы намыс деген нерсени кармаш керек деген ошондой жигиттер жагат. Албетте бою узун болуш керек деп эле тийишип коеюн. Тарбиялаган, мага дайыма кеңешин айтып турган Санжар экен мынтип айтып калчу. Кыз баланын проблемасы болбош керек. Сенин баардык көйгөйүңдү мен чечем депчи. Мен чечем, сен жадырап, жайнап, жаркылдап тургун деп. Саламатсыздарбы? Сиздер экөөнүн 2 бөлөк суроо берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын көрүп жатасыздар. Ооба, атайып тургандай эле биздин каарманыбызга 2 бөлөк суроо берилет, тагыраагы оң жана терс суроолор. Бүгүнкү куттуу студиянын коногу ким деп турсаңыздар, Жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты лидер айым Ыргал Кадралиева биздин куттуу студиябызга келип орун алып калды. Саламатсызбы, Ыргал айым? Алгач эле сизге ыраазычылык билдирип кетебиз. Себеп дегенде буга чейин ошо көрүнүктүү белгилүү инсандардан да биздин студияга чакырдык, бирок алар деген келбестен баш тартып качып коюшту да. Ал эми сизге ошо биздин сурообузду четке какпай дароо эле макул болдуңуз. Келдиңиз да, ошого рахмат айтабыз. Мен өзү жаңы ачылып аткан телевидение болобу, же YouTube канал болобу, же журналисттер болобу ошол колдогонго аракет кылам. Себеби биздин келишибиз зарыл экенин түшүнөбүз да. Анан ошо жогоруда эскертилгендей эле бизде 5 оң багыттагы, 5 терс багыттагы суроолор болуп калат. Анан ошо терс багыттагы суроолордун ичинде аябай ачуу сындар дагы болуп калышы мүмкүн. Сиз ошолорго ачык жооп берүүгө даярсызбы? Кымбат, мени көп сындар айтылат, соц тармактарда көп сындар айтылат, бирок мени эч ким мамлекетти жеп алган, же бир кайсыл бир бюджетке кол салган, же бир кайсыл бир финансылык интригаларга аралашкан деген сын айта албайт, себеби мен өзүм ошол жагынан тазамын. Ал эми мындай үй бүлөлүк же башка бир сындар айтылышы мүмкүн, же характери жаман деши мүмкүн, бирок алардын баарына мени менен сүйлөшкөндөн кийин силер деле характер жакшы экен деп калат деп ишенем да эле. Көк кутучада болсо, Терс багыттагы. да. Ал эми ак кутучада болсо, оң багыттагы суроолорубуз. Ал эми баштай берели кандай? Суроолор негизинен социалдык тармактарда, интернет булактарында сизге карата жазылган комментарийлерден тандалып алынды, эң көп жазылгандарынан. Анда өзүңүз тандап баштай берсеңиз болот. Сын жакшы болот. Мактаган досуңан түңүл, бирок сын айткан досуңду бул сен чыныгы мындай жакының дейт го. Албетте бирок сындын дагы мындай өзүнүн бир чеги болуш керек деп ойлойм. Себеби азыркы күндө социалдык тармак бул элдерге аябай эле эркин микрофон, сын, чын жалган сындарды айтууга мындай болуп калды ойлойм, бирок как телевидение катары мындай көбүнчө реалдуураак сындарды алды деп ишенем силерге. Агынан баштайын. Бул агынан алдым, Агынан алдыңыз. Жагымдуу суроолор да. Акелеринин курмандыгы болду да, башка эле адамга турмушка чыкканда бактылуу болуп жашап жүрмөк тагдырын сындырышты агалары. Күйөөсү дагы жаман экен дейт. Санжардан коркуп үйлөнүп, өлөрү менен таштап кетти. Үйлөнбөй коюш керек болчу башында. Игилик коштосун келечекте дейт. Бирөөнүн турмушу, мындай бир адамдардын турмушу бирөөгө караңгы деп коет, ал жакта эмне болгонун, кандай болгонун бул эч ким билбейт. Ооба, кантсе дагы сиз көрүүчүлөргө кандай жагдай болгонун ачыктап айтып берип койсоңуз болот. Чын эле ушул жазган комментарийдин чындыгы барбы? Бул күнөө болуп калат. Себеби Санжар экеме болгон күнөө, анан мурунку жолдошума болгон күнөө болуп калат экен. Санжар баягы өлгөндөн кийин таштап кетти деген, жок андай болгон эмес.
Сынжыр акам өлгөндөн кийин мен чындыгында милицияга каттап, сотко каттап, башкаларга каттап, мындай айтканда, андан сырткары Мы едины деген коомдук бирикме ачып, өзүм саясатка кызыгып баштадым. Өзүм көп иштерине аралашып баштадым. Өзүм душмандарым менен куалашып баштадым. Ошол убакта чындыгында мен жашоомду мындай жеке жашоом менен бул менин баягы Кыдыралиевтердин деп коет го, үй бүлөмдүн абалын, Санжар экемин мындан арткы ишин улантуу же болбосо өчүн алуу деген нерсени бирге алып кетүү мүмкүн эмес болуп калды. Ошол убакта мен өзүм ушул чечимге келгем. Себеби аял киши үчүн эч качан үй бүлө менен, турмуш менен башка бир кызыкчылыкты алып кетүү мүмкүн эмес экен. Ошондуктан бирок албетте үйдө конфликттер болчу. Ошондон кийин мен бир нерсеге сүйүнөм, бир нерсеге өкүнөм, туура эмес тандоо жасаганыма. Жолдошуңуз жардамдоодобу? Бир нерсеге сүйүнөм, убагында кеткенине. Жүрө бербейт. Демек, жолдошуңуз ал учурда сизге колдоо көрсөтүүдөн баш тартты беле? Көрсөтө албай койгон. Түшүнүктүү. Анда кийинки суроого кезек берели. Кайсынысынан? Кайсынысынан? Көгүнөн алайлы. Бир жакшы, бир жаман. Бул биринчи суроо мага аябай эмоционалдык кыйынчылык жаратты. Экинчи суроо жеңилирээк болсо экен. Бул жагымсыз суроо да. Жагымдуудан деле неме кылабыз, эмне эле? Жакшылык жасайбыз да. Биздикилер бийлик колго тийсе эле курсакты чоюп алышат. Бул ыргалды эле дала элдин эмгегин жеген. Азыр ак көгүчкөн боло калышат да дейт. Менин эл алдында, мыйзам алдында дагы, эл алдында дагы жүзүм таза. Эгерде мен ошол эл алдында же болбосо мыйзам алдында кайсыл бир кичинекей нерсеге эле кол салганымда, мен жаш болчумун, башкарып жаткан партиянын депутаты болчумун, мамлекетти башкарып жаткан партиянын депутаты болчумун. Көп нерсеге аралашууга мүмкүнчүлүк бар болчу дегендей. Бирок мен ар дайым нафсимди тыйып келдим. Бул биринчиден. Экинчиден, эгер мен аз эле ошол убакта билесиздер, мага аябай чоң провокациялар болгон. Мен кетердин алдында үй бүлөмө чейин асылышып, ошол убакта эгерде менин кыпындай эле бир мыйзам бузуучулукка барганым бар болсо, мени ойлонбой туруп киргизип коюшмак. Киргизип коюшмак. Мисалы үчүн биз кеткенден кийин Кумтөр боюнча кайрадан иш козголуп, бардык депутаттарды айлап суракка алып башташты да. Ошол убакта мен бардым, мени да чакырышты. Мен барып 5 сааттай мени сурашты. Анан ошол убакта буга чейин мен сүйлөгөн сөздөрүм, бардык нерсе, YouTube'да жок нерселер дагы алып видеолорун коюшту. Ушул боюнча эмне дейсиң, бул боюнча эмне дейсиң депчи. Анан 5 сааттан кийин 6 саатка баратканда мен айттым, силерде бир финансылык жактан мен аралашкандыгым тууралуу оперативдүү маалымат барбы десем, бар деди. Ыргал бир дагы акча алган эмес, акчаны алып келгенде дагы албай койгон деген маалымат барбы десем, бар деди. Анда кийинки суроо кандай десем, жакшы барыңыз деди. Демек, бул жазылган комментарий сиз чындыкка дал келбейт дейсиз. Албетте. Келечекте кайрадан депутат болоюн деген, саясатка аралашайын деген оюңуз барбы? Экс депутаттар чогулуп кээде парламент такыр эле болбой калды, булар эмне кылып атышат деген суроолорду талкуулайбыз биз дагы, өзүбүз дагы. Ошол убакта биз дагы мындай жаш эмеспиз, уже тажрыйбабыз бар, иштедик, биз жазган мыйзамдар бар. Ошон үчүн албетте эгерде заман талабы болуп калса, өзүнүн учуру сааты келсе, барууга мүмкүнчүлүгүбүздү сынап көрөбүз. Мен быйыл мына шайлоого да катышып көрдүм. Бирок күнүгө отуруп алып эле качан парламентке барат экенмин деп отурбайбыз. Биздин өзүбүздүн тиричилигибиз бар, тарбиялап аткан балдарыбыз бар дегендей, иштеп аткан проектлерибиз бар. Азыркы учурда ошо тагыраак немени айтып жатасыз ошондо? Бүгүнкү саатта мен өзүм үй бүлөм менен электенип атам. Быйыл көрдүңүздөр, выборго бардым. Выбор бүткөндөн кийин 2 айдан кийин үйүм күйүп кетти. Мен жалгыз бай аялмын, дайым эле айтып келем. Балдарымдын тарбиясы менен мен ойлойм, менин келечекте мындан аркы кое турган пландарым менин балдарым. Алардын келечекте кыйын, күчтүү, акылдуу, билимдүү жаштар болуш үчүн, тарбиялуу адам болуш үчүн өзүм салымымды кошуп келатам дегенде аракеттер жүргүзүп атам. Бүгүнкү күндө мен парламентке быйылкы койгондогу программам дагы деле менин эсимде. Бул боюнча менин командам дагы деле иштеп атат.
пенсионерлер боюнча, жаш кыздар боюнча, ажырашкан аялдар боюнча, булардын баардыгы боюнча биздин дагы деле иштерибизди планда жүргүзүп келатабыз. Биз выбордон кийин бат эле бул боюнча чыкмакпыз, пенсионер боюнча кайрадан. Бирок мен бир аз кырсыктап калып, азыр өзүмдүн үйүмө кирип алганга аракет кылып атам. Бул бир. Экинчиден, мен жана жогору айтып кетпедимби, мен күйөөмөн ажырашкан тууралуу жазыптыр, эл демек баары эле билет экен, билбейт деп ойлочумун деп эле. Бирок кымбат, менин мындай оюм бар да, мен ажырашканмын, бирок мен ажыраштым деп кыздарды үндөбөйм. Тескерисинче кантип ошол мен тандаган жолго барбай, жол болсом ажырашпай, үй бүлөнү дагы кошо алып кетсе экен деп ойлойм башкалар. Себеби биринчи үй бүлө бузулгандан кийин экинчи үй бүлөнү түзүүгө өтө оор. Немесе кийинки суроолорго кезек беребиз. Ыргал деген аты дагы узун, чачы дагы жакты. Кыргыздын жакшынакай сулуу кызы. Сонун дейт. Кымбат Аскар, немеге бир регионго барып калдык да, депутатбыз, бир 10 чакты депутаттар болуп барып спикерда биз менен ушинтип суроо келип да. Анан суроо келген жакшы, эмнеге? Себеби ушу отурган депутаттардын арасында кимге көп ушундай кагаз суроолор келсе, ошол байрактай сезилет да. Себеби демек ал иштеп атканда турабы, демек аны эл тааныйт. Анан мага аябай көп суроо келип, ким менен мактанып турам, айтсам деле бир что-то неудобный суроо да. Анан Ыргал, мен сизди сүйөмүн деп эле деп койдум да. Анысы кандай, мен каалаганымды окуй беришим мүмкүн, карап тургула. Рахмат, чоң рахмат. Жакшы сөз жан эргитет. Чоң рахмат. Ооба, чын эле сиздин чачыңыздын узундугу көпчүлүктү кызыктырат болуш керек. Анын ичинде бизди деле кызыктырат. Негизи мындай көптөн бери эле ушинтип өстүрүп жүрөсүзбү? Кандай кам көрөсүз? Мен атам ошол чач узун кыздар жакшы көрөт экен. Мен өзүм да чачым узун кыздар жакшы көрөм. Көчөдө кетип атсам, чач узун кыздар кетип атса, токтоп калам, анан карап, жай чачың кыркпай депчи. Анын сыңарындай бир кыргызда бир жакшы сөз бар экен. Итин баккан эме, атын баккан эркек элин багат, чачын баккан аял тоже элин багат дегенчи. Анын сыңарындай бул туруктуулук деп ойлойм, биринчиден. Экинчиден, мен айылдык кызмын. Айылдык кыздардын ошол стилин сактаганга аракет кылам. Башка чачыма жарашпаса деле керек деп ойлойм. Көнүп калгансыз. Мурун баягы атам жакшы көрөт, анан каянтам жакшы көрөт деп айткан сөзүм бар эле. Анан азыр балдарыма тамашалап айтып калам да. Ой, чачам кыркып салсам окшойт десем эле, жок апа депчи. Анан неге десем, сиз мектепке келгенде чачы узун экен мамаң деп калышчу депчи, биринчи экинчи классында. Анын сыңарында эмнегедир аялдардын, эркектерге эмес, аялдардын деле баарына узун чач жагат, бирок өздөрү өстүрүшпөйт. Туура. Буга келди кезек. Ооба. Бул ичинде 5тен де барбы же 6дан барбы? 5тен 10 суроо жалпы. Кокус бир суроо жакпай калып, башка суроону алган шанс жок экен да. Жок. Депутат кезде эмне иш кылдыңыз эле дейт. Көпчүлүк азыр бир муун алмашып кетти, депутат болгондон бери. Анан мен 2000-жылкыдан бул жактагыларды, 2000-ден өткөндөрдү жашырактарды мен тааныбайт деп беймарал сүйлөй берем, өзүм да көрөм да. Анан ого чейинкилердин да этият болуп сүйлөйм, себеби бул депутат эжеде деп башташат депчи. Анын сыңарындай бир муун утуп калды, бирок мен дагы социалдык баракчалардан көп байкап калам да. Ким эмне кылып койду эле дегендичи. Кудайга шүгүр, мен мактана турган иштерим бар. Мен көп мыйзамдарга, айрыкча социалдык, безопасность боюнча, коопсуздук боюнча, жол эрежелери боюнча, ушул эле азыр тазалык боюнча деп аябай көңүл бөлүп атпайбызбы, мусорлорго. Бул боюнча мыйзамдарды жазганмын. Парламенттен корголуп өтүп көпчүлүгү бүгүнкү күндө иштеп атат. Андан сырткары билесиздерби, жанагы Ош, Жалал Абад облустарында 200-300-гө жакын кичинекей балдарды ВИЧ инфекциясы менен жугузуп коюп, дарыгерлердин күнөөсү менен. Алар боюнча ким күнөөлүү экенин жазасын албай, ким күнөөлүү экенин байкалбай да калганда, ошондо биз парламентте бир аябай чоң бир
адашпасам 3-4 жолу чоң жыйын болуп парламенттик күн атайын бөлүнүп өкмөттү алып келип алып такалап демелечи баары эмоцияларын чыгарып кыйкырып өкүрүп ошондой болгон. Бирок 120 депутаттын ичинен кымбат Аскар жалгыз мындай мактанып айтып коеюн, бир мен мыйзам жазгам. Ошол именно ошол боюнча. Себеби милицияларды биз камабайсыңбы, прокурорлорду тергебейсиңби дейт экенбиз, бирок мыйзам ага жол бербейт экен. Ошондо медицина кызматкерлеринин деги эле шалакылык боюнча мыйзамды күчүнө киргизип, бир аз жоопкерчиликтин күчөтүү боюнча жалгыз мен мыйзам жазып парламенттин кургоп, аны өткөргөнмүн. Анын сыңарындай азыр эми баягы мыйзамдар өзгөрүп кетип атса керек. Анын сыңарындай биз көпчүлүк учурлар парламентте бир катуу бир мындай талкуу жараткан окуяларды отургузуп алып талкуулап калышканды айтам да, андан көрө мыйзам өзгөртүп койбойсуңарбы депчи, өзгөртүшпөйбү депчи. Депутаттын кыйындыгы ошондо. Жөн эле отуруп сөздөн ишке өтсө, ооба, сөзсүз түрдө ошонун оңдоп коюу жагын мыйзамдык негизде караш керек. Ол боюнча караганбыз. Андан сырткары кыздар боюнча атайын өкмөткө токтом кабыл алдырып бергенмин. Баягы мигранттар боюнча мына бүгүнкү күндө дагы деле ошол нерсе активдүү жана мындай аябай зарыл. Себеби мен кыздарды чыгарбай эле 22 жашка чейин ата энесинин жоопкерчилиги болсун, мамлекеттин жоопкерчилиги болсун деп чыккандан кийин бул аябай талкууга алынды да. Ошол жылдын жыйынтыгында жаңы жылга жакын бир маалыматтык сайт суроо жүргүзүптүр да. Суроо жүргүзсө биздин бир депутат айтыптыр, бул жылдын эң жаман инициативасы кайсыл болду десе, Ыргал Кадыралиеванын кыздарды чыгарбайбыз деген инициативасы болду депчи. Ооба, аябай талкуу болуп керек болсо Американын Freedom House тескери пикирин берген, бул туура эмес депчи. Анан жанагы депутат жеке мага ушинтип айтыптыр мен жөнүндө. Андан кийин көз кеттик депутаттан кеткенден кийин бир нече жылдан кийин дагы баягы кыздар камалып өлүп калбады беле типографиядачы. Ошондой бир телевидение чакырып калган, шашып баратам да. Баратсам жанагы депутат алдыман чыгып калды. Анан кандайсың дейт. Анан жакшы, каяка баратасың? Телевидение баратам. Сен чакырдыбы? Мен чакырды. Мен эч ким чакырбайт деле дейт. Анан айттым, помнишь, сен ушул боюнча айтпадың беле эң жаман инициатива деп. Көрдүңбү, менин инициативам бүгүнкү күнгө чейин зарыл болуп, бүгүнкү күнгө чейин талкууланып, еще ошол мени кабыл алдырган токтом зарыл болуп турат дагы деле. Ошон үчүн айтайын дегеним, депутаттын иши элге кайсыл бир деңгээлде элдин оюна түшүп, көзүн ачып, бир нерсени өзгөртө алса, бул депутаттын жеңиши ошол. Туура айтасыз. Анда кийинкисине өтөлү. Буга кезек келди. Жакшысын. Мындан эмес. Бул да болсо сыноо өзүң үчүн. Кимдин ким экенин билип аласың. Кайсыл тууганың күйөт, кайсыл досторуң, кайсыл тааныштарың күйөт, сен үчүн ошону билесиң. Бул жанагы үйүңүз кырсыктап калганда жазылган комментарийлерден окшойт. Көп эле даам сызып жүргөн адамдардын арасынан сурабай койгондору болду. Себеби мындай учурда жөн эле телефон чалып сурап коюу дагы өтө жакшы нерсе экен. Анан бирок мен күтпөгөн адамдар, мен тарынтып алганда адамдар, мен айтышып кеткен адамдар, же болбосо мен ойлобогон адамдар келип, көпчүлүк адамдар аябай жакшы колдоосун көргөзүп, жок дегенде строй материал алып келишип, жок дегенде жанагындай грузовой машина алып келишип, мусор чыгарганга жардам беришти. Мен айтат элем, ар бир адамдарга мен аябай ыраазымын. Биринчиден, экинчиден мен мигранттардын социалдык жактарын оңдоого, посольстволорго көбүрөөк көңүл бөлсө экен деп көп аракет кылчумун, бирок өзүм мен мигрант болуп иштеген эмесмин. Ошого карабай биздин юристтердин, мен жанында пиар компания бар эле, Шайлоодон кийин команда бар эле, ошолордун сунушу менен биз жардам сурайлы деп чечтик. Ошондо көбүнчө Сбербанк дегенден мага аты жөнү жок эле, эч кандай мен сага мынчаны которуп жибердим деп квитанция жөнөтпөй эле аябай көп акча келип атты. Демек которуулар болду, 200 рубль, 500 рубль, 1000 рубль келип атты. Бул ошол убактагы менин абалыма бул аябай чоң акча болчу. Себеби менин балдарым, кошуналарым баары күбө биз баягы айтпаган сумманы да күйгүзүп алдык да. Көп нерсе айткан жокпуз. Ошол убакта мындай көп нерселерди күйгүзүп алдык. Ошондон кийин мен мындан кийин бир аз кыйын болуп калат го мага десем, элге рахмат, элиме, журтума рахмат.
угуп келип керек болсо ошол түнү ошол күйдү күйгөндөн кийин 1 сааттан кийин биз жылуу кийими жок кылып калдык. Жылуу кийим көтөрүп, тыйынын, нанын, конфетин көтөрүп бир кыял деген илгери университетте бир жолу көрүшкөн эже келиптир да. Ошондо мен аябай ыраазы болуп, аябай таң калдым. Элге журтка рахмат. Кошуналарыма рахмат. Кошуналарым мен түнкү саат 1:30 ойгонуп, мен унутуп калыптмын үйдүн күйгөнүнчү. Анан ойгонсом подвалда жатам. Еще үстүмө 4 көрпө жаап, балам маңдайында мынтип мени карап жатыптыр да. Кичи баламчы анан эмне болду, баары жакшыбы деп алган эсте атпайм. Үйүм күйүп кеткен депчи. Анан эшикке чыксам, бир кошунам термоска чай алып келип коюптур. Азыр эч кимдин үйүндө термос кармабайт да. Бир кошунам термоска тамак алып келип коюптур. Анан ошондон ысынып, свет жок, суу жок, эчтеке жок пока. Анан айтайын дегеним, элиме мен терең ыраазымын. Мен ойлойм, мен мындан кийин ошо элге кызмат кыла бериш керек экен. Себеби эл эч качан, эл деген адам эч качан жерде калбайт деген чын экен. Мен баардык нерсени ачык айтып, ачык сүйлөп, анан жана жогоруда мактанып кеткендей финансылык чырга асылда мындай аралашпаганыма ыраазы болдум. Себеби бир убакта урдабасаң, эл мындай баалайт экен. Ошон үчүн ошол мен үйүм күйгөндө жөн эле телефондон чалып сурап койгондарга да мен терең ыраазычылыкта силердин шылтоңор менен айтып калайын, Негизи эле жалпы канча каражат топтолду, анан кайра калыбына келтирүүгө жеттиби? Эсептеп мындай кыла алган жокпуз. Бүгүнкү күндө мен ушу телевидениеде айткан элем, неме депчи, мен бизге азыр банктар кредит деле бербейт депчи, анан Optima банкы бизге байланышып, жеңилдетилген эмес, эл катары эле кредит берди. Бирок ойлойм, азыр үйүбүздө мен шашып прям кире алганга мүмкүнчүлүгүбүз жок азыр. Но аз-аздан бүтүрүп атабыз. 4,5 ай болду үйдүн күйгөнүнө. 4,5 айдан бери албетте кышты аябай кыйналып өткөрдүк. Бирок биз бардык нерсеге ынтымакчылыгыбыз менен, ошол күчтүүлүгүбүз менен жеңдик. Өлбөгөн кулга жаз келет дейт го. Анын сыңарындай жаз келди, азыр жырга бешикте, ояк буягын жыйып, эшикте жүрөбүз. Ал эми эфирге эч кандай видео материал чыгарбай атканын себеби үйдүн абалы дагы деле мындай мактанарлык эмес. Ошон үчүн кыйналып атабыз. Усталар менен проблема болду. Алардын менен усталарым, кстати, уурлук кылып, ошол баягы күйгөн жерден бир тамчы нерсе алба деп коет го, ого карабай усталар уурлук кылып, алар кармалды. Стройматериалдарды сатып жүрө бериптир, мен аялдык кылып контролдой албапмын. Анын сыңарында ушундай проблемалар толтура экен. Анын адамдар вообще эле болбой калыптыр. Андай кебрик адамдар да, жаман адамдар. Анын сыңарындай бүгүнкү күндө баары жакшы. Анан баягы ырдап, бийлеп, спорт менен заниматься. Биринчи кезекте мен балдарымдын, өзүмдүн менталдык ден соолугумду сактап калууга аракет кылдым. Себеби көп адамдар сынып, ыйлап, ооруп калып, сахарный диабет болуп калып, ушундай болушат экен да. Кыргызда 30 уулум болгончо жаман чалым болсо экен деген макал бар. Балдарың чоңойсо аялын ээрчип кетет. Андыктан жашсыңар күйөөгө чыккыла дейт. Макул. Макул. Мен TikTok деген экенин билбейт элем да. Анан шайлоодо помощниктерим TikTok ачып коюптур, ошого бир-эки видео коюшкан экен. Жакында эле TikTok'ту ачып калып көрүп калып, коюп калдым мен дагы. Мен анда подписчикти санаш керекпи, лайкты санаш керекпи, же просмотр билбейт экенмин да. Кандай болот деп көрүп атып, видео койсом эле элдин баары мен сени сүйөт элем, алат элем дейт. Анан айтам, мен булар биринчиден келбейби гүл көтөрүп депчи. Мен баягы виртуалдык сүйүүгө ишенбейм. Телефонный сүйүү дагы кандай сүйүү болот, ошондой ишенбейм менчи. Мен реалдуу эшиктин алдына гүл көтөрүп келгендерге гана ишенем. Анан ошон үчүн албетте сүйүү жакшы. Сен жүзгө чыксаң деле жүрөк жаш дегендей, анын сыңарындай сизди сүйөт элем, мага турмушка чыгып алсаңыз мен кор кылбайт элем, анан мындай кылбайт элем дегендерге пожалуйста келсин деп эле. Эшиктин алдына гүл көтөрүп. Негизи эле мырзалардагы кандай сапаттарды сиз баалайсыз? Жигиттердин сапаты биринчи кезекте жоопкерчиликтүү жигиттер жагат. Себеби бүгүнкү күндө жоопкерчиликтүү жигиттер аябай мындай аз болуп бараткансыйт. Кызыл китепке кирчүдөй болуп баратчытчы да.
анан тиктокко видео коюп дейп анализ кылып карасаң бүт эле жигиттер да түн менен күн уктабай эле кыздарды карап отурушат ушуларчы деп анан ансыңарындай эмгекчил анан мен үчүн жигит сөзсүз уста болуш керек. Колунан бир нерсе келип лампочканы оңдоп коюп же башка нерсе келбесе мен андай сыйлабайм да. Анан балдарымда айтып калам да, ай биздин үйдө тамашалапчы баягы лампочка оңдолбой калса же үйдүн кээ бир бийик жерлерин оңдолбой калса анан оңдобой ачышса биздин үйдө бир эле эркек бар анын аты Ыргал деп тамашалап калам да, эркектер оңдош керек депчи. Ошон үчүн мен ойлойм жигиттер биринчи кезекте жоопкерчиликтүү, намыстуу жигиттер керек. Намыстуу болуш бул бирөө сөксө барып бир коюш эмес, бирөө сөксө барып ал дагы сөгүп салыш эмес. Бул деген кыргызчылыкты чыныгы кыргыз чыныгы намыс деген нерсени кармаш керек деген ушундай жигиттер жагат. Албетте бою узун болуш керек деп эле тышпайм. Тамаша. Эми биз азыр жигит тандай турган жашта эмеспиз, кымбат. Биз азыр балдарыбыз жакшы жигит болсо экен, балдарыбыз жакшы үй бүлө курса экен деп балдарыма аял тандай турган жаштамын. Анан балдарыма аял тандай турган жаштамын. Өзүм Facebook'та же TikTok'то жигит тандай максатта эмес. Албетте эми азыр TikTok замандын талабы деп, ошентип айтып аткан үчүн эле мен TikTok'ко бир аз өзүмө жаккан нерселерди коюп коем да. Анан көп ойлотушут ушу жигит тандадык деп жүргөндөй эмес. Темир катын образын карманган айым экен, мыкты лидер, мыкты жетекчи сапаттарда экен деп тааныдым. Болгондой көрүнгөндөй болгону жакшы экен. Рахмат. Сонун суроо экен, Көчүн негизи ошо соц тармактарда же болбосо кайсы жактан болбосун, сизди бар тааныгандар Темир айым же болбосо эркек мүнөздүү деп ошондой айтышат экен да. Бул өзүңүздүн сиздин турмушуңузга мындай жакыныраакпы же башынан сиз ошондой мүнөздүүсүзбү кандай? Мени сыртыман көргөндө мен мындай рабочая эмоция деп коет го, ошонун бир аз каталыраак болсо керек, өзүм сөздүүрөөк болсом керек. Бирок мен жеке жашоодо аябай шайыр, ырдаган, бийлеген, ойногон ошондой эле адаммын. Мени көбү көрүп таанышып бир аз сүйлөшкөндө айтып калат, биз сени аябай строгая мындай деп ойлосок, сен аябай тескерисинче мындай веселый экенсиң депчи. Деги эле кыз бала, аял киши жадырап, жайнап туруш керек деп ойлойм да. Мени тарбиялаган, мага дайыма кеңешин айтып турган Санжар экен мынтип айтып калчу. Кыз баланын проблемасы болбош керек. Сенин баардык көйгөйүңдү мен чечем депчи. Мен чечем, сен жадырап, жайнап, жаркылдап тургун деп. Керек болсо тамагың даяр болбой калса, сен жаркылдап тура бер, калганын эркек кылыш керек депчи. Бирок бүгүнкү күндөгү аялдардын талабы, аялдардын жашоосу, эркектин дагы, аялдын дагы жоопкерчилиги ошо аялдарда болуп калып атат да көпчүлүк учурда. Себеби статистикага таянсак, Кыргызстанда үй бүлө кургандардын 30%, бир 40% деп элдерди коркутпайм, бирок 30%дан көбүрөөгү ажырашып кетип атат. Ажырашкан аялдарга эч кандай мамлекеттик тарабынан колдоо, социалдык бир колдоолор, баласын мектепке киргизгенде, садикке киргизгенде бир колдоолор жок да. Мисалы үчүн мен ошону мыйзамга жаздым эле, мыйзамга жазайын дедим эле, баягы быйылкы выбордо ошону айтып чыкканмын. Мисалы үчүн чет мамлекеттерде эгерде аял жалгыз бой экени такталса, жалгыз бой аял жумушка болуп калса, конкурста жалгыз бой аялды биринчи алышат, биринчиден. Экинчиден, жалгыз бой аялга баласын бакчага орнотууга сөзсүз түрдө ишкана тарабынан жардам берилет. Андан сырткары жалгыз бой аял 1 саат мурун кеткенге же жарым күн иштегенге шарт түзүлөт, ошол эле айлык акы менен. Андан сырткары баягы балдары ооруп калса, жалгыз бой аял сөзсүз түрдө мындай төлөнүүчү отпускага чыкканга укук берилет. Бизде кандай? Бизде бүгүнкү күндө жеке менчиктеги ишканалар аябай көбөйүп кетти дагы. Аялдар каерде иштеп атат? Аялдар асты сыз, үстү шарты жок, ысык эмес жерлерде көпчүлүк учурларда үйлөрүндө отуруп алып чеберчилик менен алектенип атышат. Булардын балдары каралбай калып атат. Аларга эч кандай бир шарт түзүлгөн эмес да. Ошондуктан мен жакында эле мындай сестренкам бар да, ошол кызга мен ажырашып жаткандагы психологиялык эмоционалдык состояниямды мындай подробно айтып бердим да. Турмушка чыккан кыз ошого кеңеш болсун, өзү сурап калды. Кеңеш болсун деп айтып берсем, мен айтып атсам ал ыйлап атты да. Анан айтып атпайбы, эже
ажырашыптыр деп айтыш оңой экен, ажырашыш аябай кыйын турбайбы депчи. Анын сыңарындай ошол адамдарга бир шарт түзүп, жардам берип, мыйзамдык жана социалдык жардам берейин деген жакшы пландарым бар. Жогоруда айтып калбадыңызбы, кыз бала дайыма жайнап туруш керек, жадырап туруш керек, ырдап туруш керек, жыргап туруш керек депчи. Анан сиздин ушул чыгармачылык жаатында өнөрүңүз барбы? Ырдап бере аласызбы? Депутат кезибизде бир кош жылдыз деген конкурс болуп калчу эле. Анан кош жылдыз болуп атат деп эле залга айтып калышты. Болот, анан бир-эки кандидаттар катышып атыптыр деп. Ким катышып атат десем, тиги эже деп айтып калышты. Барып эле катышып атасызбы десем, ооба, сен ырдайсыңбы дедим. Ооба, мен деле ырдайм. Себеби мен мектепте аябай активистка болчумун да, бийлечүмүн, ырдачумун. Ырдайм десем, айтып коюптур ырдаган экен. Анан элдер 2 айлап даярданыптыр. А мен болсо 9 күн калганда кошулдум. 9 күн калганда кошуп, ырдай турган партнерымды да өзүм тандадым. Ырдай турган ырды дагы, кийимдерди да өзүм тандап, 9 күндө калганда катышып, мен 1-орунду алганмын. Анда ошол күндү эстеп койбойлу. Азыр неге себеби мен ырдаган ырдар интернетте ошо социалдык немелерде койгонмун өзүмчө. Анын сыңарындай ырдаган, бийлеген бул адамдын эркиндиги, эркелиги, анан ошол жана мен айтып өткөндөй менталдык жактан здоровый адам ырдайт. Быйыл шайлоодо биз мындай магазиндердин алдына туруп алып, менин брошюра баягы рекламалык немелерин таркаттык да, программаларды таркаттык. Ошону таркатып аткан учурда мен бир нерсеге күбө болдум да, Аскар. Биздин элибиз бүгүнкү күндө мындай социалдык развлекательный деп коет го, моюн согуштурган. Кандай көңүл ачуу тармагы аябай начар окшойт деп ойлоп койдум. Эмнеге? Себеби магазинге кирип баратканда биз турсак, элдер мындай мактанып баскан эч ким жок экен да. Мактанып, мынтип жадырап, жайнап баскан адамдар аябай аз экен. Баары эле кабагы бүркөө, баары эле пакетин көтөрүп алып дүңкүйүшүп элечи. Унчукпай эле жер карап кирип баратат да, кабактары бүркөө. Анан барып жанагы менин командам кагаз таркатып атса аларга деп атат. Өзүм барып, эже мен ыргалмын десең, анан башын көтөрүп, ай ыргал өзүмсүнбү, садага болоюн депчи. Ошол нерседе мен бир нерсени байкадым, элдер бүгүнкү күндө аябай мындай кыйынчылык заман, бул бир эле бизде эмес, баардык эле өлкөлөрдө кыйын болуп атат. Бирок биздин элибиз, мен мактана турган, элибиз менен мактана турган жагым бизде тынччылык. Согуш болбосун, ушу тынччылык убакта дагы ошентип жүргөндөрүнө бир мындай көңүл ачып, бир жаштарга, жаш кыздарга үлгү боло турган образдарды табышыбыз керек экен. Азыр ошондо сиз биздин сунуштан баш тарттыңызбы? Комузда кол ойнотосузбу? Эгерде бул жактан ушу суроо чыкса, мен ырдап бермекмин. Аспаптарда кол ойнотпойсуздар, Жок, аспапта мен комуз ойнойм. Комуз ойнойсуз. Да, бирок азыр комуз ойноп бербейм. Комуз болсо бар болчу, ошол айтсаңыз азыр бир сураныч. Тарыхымды айтып берейин. Мектептин жанында Улкан деген мен аябай жакшы эжекем бар болчу, ошонун кызы комуз үйрөтөт экен да. Анан комуз атам жакшы ойнойт, ошон үчүн үйдөн берди, анан алып комузга барам. Анан жанагы кербезимди үйрөндүм да. Ла си до ре ре си до си ля 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 деп үйрөнөмүн баягы кыйналып кичинекей кызмын, анан үйрөнүп зор үйрөнүп койдум. Кийин ошол эле күн жетем да, жок ойнобойм. Ошол эле күн жетем да, чертип жүрөм. Кийин Санжар экем баягы коноктор менен келип баштады, үйгө келгенде эле комуз турса эле ким ойнойт десем, ыргал ойноп койчу дейт. Мен ойной албайм десем деле болбойт да, мен баягы ойноп суранат, ойной аласың го. Ай мен кербезим деп барам да. Ал эми негизи ушул ойноо элеңизге көп эле жыл болуп калды кандай. Эми алар деле көрүүчүлөр деле түшүнөт болуш керек, эми бир биздин суранычты четке какпай бир комуздан ойноп берсеңиз. Ойной албайм. Балким бизден көрөсүз. Жок, мен азыр неме кыла албайм, чындыгындачы. Эми бирөө алдап коюптур, демеш үчүн эле ошо кербезимдин башын деп коеюн. Бул комузду үйрөнүп аткан адамдар үчүн эң базалык нота, бирок мен бир нерсеге нааразымын, албетте. Мен атам аябай профессионалдык деңгээлде ойнойт. Санжар экем гитара ойночу. Чоң балам ойнойт, кичине балам гитара ойнойт, бирок менин ушул комуз ойноодогу немем аябай начар окшойт. Ошол эле кербез менен калып калгам. Ошентсе дагы жакшы бул да. Караганда уланталы. Билбейм, караганда билгем.
Андан кийин кеңеш сурап атып эле. Мен өзү немемин баягы позитивдүү адаммын, баардык нерседен позитив издейм. Мактанчаак экен, билимдүү көрүнгүсү келет, жашоо башка, экранда башка көрүнөт. Жашоодо башка, экранда башка көрүнөт дейт. Мактанчаак окшойт чындап эле. Эмнеге? Эмнеге буну эстеп атам? Мен үйдө бир нерсени айтып, мен мындай десем, апам айтып берет да, ушу таласып туугандарыбыз деле жок эле депчи. Ошо биздин үйдүн таластыгы менмин деп эле. Экинчиси эле, экинчиси билимдүү көрүнгүсү келет дейт. Эми билимдүү көрүнгүмгө, именно ошо билимдүү көрүнүп, акылдуу көрүнүп калбайын деп мен телевиденияга же ошо интернетке чыгып алып эле акыл айта бергенди жаман көрөм. Биздин кээ бирки саясий мындай коллегаларыбыз, тааныштарыбыз айтып калышат да, бүгүнкү күндөгү мурункуларчы, бүгүнкү күндөгү саясаттагы активдүү иштеп аткан адамдар иштеп атышат, бирок көбүнчө эле бир макала кабында акылдуу кыздар мындай болуш керек, аялдар мындай болуш керек, эркектер ошо дегендерин айта беришет депчи. Черчилль айтканда, бүгүнкү күндүн адамдары кимдир бирөө болгусу келет, кайсы бир ишти кылгандан көрө депчи. Андан көрө ошол иш кылышса, мактанышсын, айтышсын, билимдүү болсун. Бирок ар кимдин окуган намазы, алган билими же бир билген тили бул өзүнүн гана байлыгы. Ошон үчүн билимдүү деле көрүнгү келбесе керек. Жашоодо башка, экранда башка көрүнөт. Кымбат Аскар, мен өзү чындыгында камера келатканда же болбосо телевиденияда тартылып атканда, эфирге чыкканда бир аз этият болуп сүйлөгөнгө, бири-бирөөнү капа кылып албайын деп, же болбосо туура жагым көрүнүп калбасын деп аракет кыласың. Бирок силерге рахмат, мен бүгүн болушунча ачылып, чачылып. Жакшы. Анда өтөр эле кеңеш суроо. Мага бүгүн эфир жагып атат дегенде, анда чындап эле көптөн алайын, акырында анан актан алайын. Настроением түшүп урушуп кетпейин. 40 жашка чыкканы менен китепти аз окуганы байкалат. Балким, бирок көп китеп окуганга мурун жашоонун талабы ушундай болчу. Биз аябай көп китеп окучубуз, бүгүнкү күндө китепти окуш аябай кыйын. Себеби маалыматтык, анан кыска маалыматтар аябай көп болуп, биздин мээбизде ошолор мындай ордун ээлеп алды да. Бир коуч же бир нерсенин бир сөзүн окусаң, как будто ошону билгендей эле болосуң. Бирок жыйынтыгында кайра окусаң, кайра эле ошону билбегендей боло бересиң го. Бул нерсенин баардыгы ошо социалдык кыска маалыматтардын көп болгондугу. Чоң роман окуш керек өзү. Мен бир нерсе айтып болгум келип атат. Январь айында балам, кичүү балам, 14 жашта болот, азыр 11 чыгып калды. Кичүү балам немесин телефонун сындырып алды да. Телефонун сындырып алып, апа мага телефон алып бериңиз деди. Анан мен айттым, макул, мен сага телефон алып берем, бирок бир шарт менен. Каныбек романын ага чейин, мен кыргызча окуйм, балдарым орусча окуйт. Каныбек романынын 1-2 томун, анан Война и мирдин 1-2 томун көчөдөн балам экөөбүз баратып баягы сатып койгуп китеп, ошолордун көрүп калып алып койдум эле. Алган айтып бердим эле да, мындай болот. Кайсы бир чоң романды окуш үчүн биринчи азыраак, кыскараак да окуш керек. Силердин возрастыңарда, силердин жашыңарда фантастиканы көп окуш керек депчи. Анан өзүмдүн тажрыйбамды айтып, мен педагогмун, ошол боюнча айтып келатып, анан как раз телефону сынып калды, ошону окусаң анан алып берем деп койсом, балам ошону окуп бүттү. Бир ай убакыт созулуп кетти. Мен кайсы бир убакта Каныбекти ошолордун возрастында 1-чи томун 3 күндө, 2-чи томун 3 күндө бүткөм. Ушунчалык кызык окугам. Бирок биринчи балам окуп атам деп, бир 15 парак окугандан кийин окуп атам деди. Анан айтып берчи, мен Каныбек жатка билем дедим да. Айтып берчи, сен азыр жөн эле мени кантип эле алдап мынтип окуп койбогом десем. Айтып берип баштады да. Бир нерсени байкадым. Ал ар бир сөзүндө 90% немелерди көп колдонду да, көбүрөөк короче, анан иши кылса деген сөздөр болот го. Ошондой эле аябай көп колдонду да, көп колдонуп эле окуяны азыраак айтып берди. Анан хорошо, макул деп экөөбүз талкуулап, окуганын бир жумада бир же болбосо 2-3 күндө бир талкуулап койгонго аракет кылып, мен эстегендеримди айтып берип ушинтип аттым. Анан эле балам аябай баягы китепке кирип кетти. Чөнтөгүнө салып алат. Кайда барса баягы китепти окуйт да, аябай кирип кетип, ага чейин такыр деп айта албайм, жанагы немени окуган. Богатый папа, бедный папаны окуган, немени окуган, жанагы
самурай безмечанычы ушуларды окуган, популярдуу китептерди окуганда, Каныбекти окуп атканда бир күн эле мен телевизор көрүп турсам, апа дейт, не болду десем, Каныбектин апасы өлүп калды депчи. Айтайын деген аябай кайгырып алыптыр да, аябай Каныбек камалды, Сибирге кетти, аялы мындай болду, апасын таппай атат деп. Ушуларды айтканда мен балдарга китеп окуунун методун биз өзүбүз күнөөлүү экенбиз дедим да, себеби жакында бир журналист жазыптыр Фейсбукка. Мамлекетке сунуш дейт да. Кечинде 12ден кийин электричество менен интернетти өчүрөлү, антпесек балдарыбыз китеп окубай калды дейт да. Эми ошо үйүндөгү ар бир ата же эне өз үйүнүн президенти да. Өзүнүн үйүндөгү баласына алы жетпей, китеп окутуунун жолун же болбосо келишимин же өзүнүн үйүнүн закондорун кыла албай туруп, мамлекеттен талап кылып атат да. Андай эмес. Ар бир ата эне өзү балдардын сырын жакшы билет да, жол жобосун табыш керек. Анын сыңарындай азыр балам эми Каныбекти бүттү. Каныбекти бүткөндөн кийин Чыңгыз Айтматовдун аңгемелеринин баардыгын жыйналышы бар экен, жыйын ошону окуп атат. Жакында үйдү жыйнап атып, китептерибизди, үйдүн алып чыккан китептерибизди ал жака кылалы, бул жака кылалы, мен окуган эмесмин деп атабыз. Мен айттым, мен окуп бүткөм, муну мага кереги жок деп атам да, жиним келип жүрө эле ар жерде десем. Ошол балам өзү эле ээ болуп эле андан кийин бул китептердин меники деп токтоп атыптыр. Ошондо аябай сүйүндүм. Окуп бүтүп анан телефонун алдыбы? Алып берелик. Кечинде дагы кирип айтты, апа, каникул бүтүп баратат, сиз мага телефон алып беришиңиз керек депчи. Бирок азыр айттым, башкандай финансовый грамотность боюнча бир аз сабак өткөрдүм. Мындай кылбайлыбы, анан муну депозитке салбайлыбы, сага эмнеге айфон керек депчи. Бирок мен ойлойм, жөнөкөй телефон алып берип турам го депчи. Ого дагы туруш керек да баланын алдында, болбосо айрым жеп атасың. Туура. Келиңиз анда соңку сурообузбу? Чыда калдыбы? Жакшы, көп бүтүптүр, Ошонто бар. Бул ак коробкадан кырсык каш кабактын ортосунда жана тандап келбейт дейт. Жардам бергиңер келбесе мейли, бирок жаман сөз жазбагыла. Бумеранг кайта сөзүңөргө да, өзүңөргө да дейт. Сизге да колдо көрсөтүп. Бул жанагы үйүңүз өрттөнүп кеткенден кийин, жардам сурагандан кийин жазылган пикирлерден окшойт. Себеби эмнеге бул депутат болуп жүрбөдү беле, мунун байлыгы толтурада деген сыяктуу комментарийлер жазылыптыр да. Команда отуруп кеңештик. Мен албетте намыс көйдүм, мен жардам сурабайм дедим. Мага кереги жок. Мен көчөдө калсам да жардам сурабайм дедим. Десем анан ошол жерде аксакал кишилер бар болчу, ошолор айтты, сен бүгүн намысым деп эч кимден жардам сурабайм деп анан алып калганың жакшыбы, үйгө кире албай, же болбосо канча каражатың бар кой деди. Же болбосо элдер бүгүнкү күндө ансыз деле келип атышат, ансыз деле келип атышат, сен кайрылып үйүңдү бүтүрүп эл көңүлүнөн чыккан кылат. Көбүнчө биз стройматериал алабыз деп ойлогонбуз. Десек дедик, андан кийин жардам сурадык. Албетте бул мен үчүн аябай күнгө чейин аябай эле психологиялык жактан кыйын, но мен бир дагы комментарийлерди караган жокмун, бирин да окуган жокмун. Бирок кошуналарым, тааныштарым келгенде үйүмдү күйгөнүнө көңүл айткандан дагы социалдык тармактагы мага жазылган терс пикирлерге көңүл айткандар көбөйүп атканын көргөндө аябай таң калдым да. Анан бумеранг эмес деп эч кимге жаман сөз айтып, же сенде да ушундай болуп калсын дебейм, анын душманыма да каалабайм, Кудай сактасын. Бирок үй күйүп калган, анчалык эле өлүп кала турган трагедия эмес экен. Эгерде балдарың жана өзүң аман калсаңчы. Мен биринчи көргөндө укканда мен муну көтөрө албайм дегем. Жарым сааттан кийин келгиле жыйнайлы деп эле биз жарым сааттан кийин жыйнап, эң сонун эле настроение менен баштадык. Айтайын дегеним, бул өлүп кала турган трагедия эмес, чөгүп тизилеп кала турган проблема эмес экен. Башыңа келе электе корко берет экенсиң, башыңа келгенде супсунун көрөт экенсиң. Бир күнү таксиге отурсам, таксист киши мынтип айтты да, биз алайдан болобуз деди, анан жакшы экен, мен балдарым алайлык болот деп кетип атсам, мен кече иним менен урушуп кеттим дейт. Эмнеге десем, бир тууган иним дейт, ыргалга ажап болуптур деп айтты, рас болуптур деп айтты дейт. Эмне үчүн десем, үйү күйүп кетиптир, ушул ыргалга рас болуптур деп айтты. Анан мен андай дебегин, сенга да болуп калышы мүмкүн деп урушуп кеттим. Анан үйү барбы десем, анын үйү жок, эч жерде үйү жок дейт. Ажап болуптур дедим. Мен дагычы, ага да рас болуптур депчи. Анысы ырындай бул нерсе табалай турган нерсе эмес.
сиз менен сүйлөшүү бизге абдан кызык болуп атат. Бирок кантсе дагы убакытта бардык нерсенин өзүнүн убактысы бар. Эфирибиз аягына чыгып баратат. Аягында элге кайрылсаңыз болот. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу элим, журтум, баарыңыздарга мен терең ыраазычылык билдирем. Мен ойлойм, элдин берген ар бир айткан көңүлүн, кошкон салымын мен келечекте кызмат кылып берүү менен, жакшы сөзүм менен, жакшы ишим менен актайм деп ойлойм. Салым кошуп келип, конверт бергендердин жакшылыгына кайтарам деп ишенем. Ошон үчүн баарыңыздарга рахмат. Элге кызмат кылып, эл арасында болсоң, элдин арасында болол деген сөз бар го. Ошол сөздүн маанисине мен чындап ишендим. Менден кийинки жаштарга айтам, эл үчүн кызмат кылып, кандай болсо дагы өзүбүздүн салымыбызды мамлекетибиздин өнүгүшү үчүн кошо турган болсок, сөзсүз кайтат экен. Бумеранг деген чын окшойт. Бумеранг дайыма бизге жакшылык менен келсин. Эң жакшы тилектериңиз орундалсын, анан иштериңизде ийгилик боло берсин. Сиздин дагы ошо ойлогон максаттарыңыз, элге кызмат кылам деген жакшы ниет, ой тилектериңиздин ишке ашышына биз дагы чын дилибизден тилектешпиз. Анан дагы убактыңызды келип бизге сонун маек куруп бергениңиз үчүн дагы бир рет ыраазычылык билдирели. Анан көрсөтүүбүздү жыйынтыктайлы. Анда эмес урматтуу Борбор телеканалынын көрүүчүлөрү, биздин да эфир соңуна келип баратат. Сиздердин назарыңыздарда экөөнүн эки бөлөк суроосу болду. Ал эми биздин коногубуз Кадыралиева жана биз алып барган кесиптешим кымбат Амир кызы жана Аскар Аматбеков. Көрсөтүүнүн аягында сиздерден биздин социалдык баракчаларга катталып, ошондой эле YouTube каналыбызга катталып, ушул берүү тууралуу сунуш пикирлериңиздер болсо жазсаңыздар, биз албетте аткарабыз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар. Бар болуңуздар.